Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 30 апрель 2023 жыл. Мен Қарабалта шаарында жүрөм туғандар. Ошол жақтан бір сатылуучу үй бар екен, ошол үй жөнүндө сіздерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер 8 март көчөсү жана Жайыл Батыр көчөсүнүн кесилишинде турам. Қарабалта шаарындагы Газпром нефть заправкасынын жанында. Ошол жерден сиздер түз эле түштүктү карай барып, Садовая көчөсүнөн сол тарапка бурулуп, андан кийин Некрасов көчөсүнө жетсеңиздер, сатылуучу үй жайгашкан. Ошол жерден болжол менен 900 метрдей аралык Некрасов 84-чү дарек болуп калат тугандар. Мынакей жаныбызда автовокзал, Карабалта экспресс деген машиналар турган жери. Бул жаны да ушундай көп эле чоң объекттер, поликлиникалар ушундай экен. Базар деле жакын тугандар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаары Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться, баскычын басып кетиңиздер. Мынакей тугандар, көйлүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тараптан көрүнүшү. Видеонун башында айткандай, Некрасов көчөсү 84-чү даректе жайгашкан. Мынакей бул көчөлөрү природный газ бар, киргизип алуу керек, электр энергиясы, суу бар экен тугандар. Жалпысынан жердин аянты Кызыл Китебинде 13 соток, фактически андан деле көбүрөөк. Жакын жерде базар, мектеп, садик жана башка ошол керектүү объекттин баары, поликлиникалар деле жакын жерде бар, жооп бар кирген аралыкта. И андан ары мынакей бул сатылуучу үйдүн короосу. Дарбазынан киргенсиздер эле мындай жер. Бул жакта узун турасы 12ге 4 болгон үйүс, прихожканы кошпогондо стенасы кирпич, жана алды тарабында мындай склад, и төрүндө чоң бош жер бар тугандар. Так. Дагы эмне документтер боюнча айтсак, Кызыл Китеп бар экен. Үйдүн стенасы кирпич, мына бул алды тарабы. Азыр ички тарабына кирип сиздерге үйдүн ички тарабын көрөбүз, андан соң короосуна өтүп, да калган маалыматтарды бир чекеден берем тугандар. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Бул мынакей кире бериш, прихожка. Сол тарапка карай кирсек, катарынан 3 бөлмө жайгашкан тугандар. Мынакей. Бул биринчи бөлмөсү. Жидкий обой тугандар, полдо жыгачтан болгон пол. Андан кийинки мынакей дагы бир бөлмө. Чыштык тараптан терезелер, жана бул 3-чү бөлмөсү. Так. Андан ары. Чиреле түз атсак, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Так, мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын тугандар. Бул жагында склад. Базардын радиузели деле ушул жерден бир аз өнө болуп турат. Базарга деле жөө бар экен аралыкта жайгашкан үйүбүз тугандар. Мынакей бул жагы склад. Андан ары коридор менен түзүлө өтсөк, үйдүн чыгыш тарабында дагы чоң бош жер тугандар. Үйдүн тышкы тарабындагы жатканы чеграны көрүп турасыздар, мынакей байкалып эле турат. Эң эле чыгыш чеграсы. Мынакей могу жыгачтан болгон заборлорго чейин болуп калат. Мындайдан. И муну толкунан арты деле тугандар ушул үй ээсине караштуу. Бул жакта мындай толкуна. Арты тарабында дагы мынакей бул узун тор менен мындайдан барып, могу жыгачтан болгон решеткалар. Бул узун тор мындайдан келет экен бул жагы. Могу жерден түз баякы жакындатып көргөзгөн заборго чейин тугандар. Жалпысынан 13 соток жер участок. Негизинен үй ээси бул жакка аз келет экен, өз Бишкек шаарында жумуш шаарда болгоно байланыштуу аз келет. Мына короолор деле антип жер жемиш жок, эч кандай бак деле жок болуп көрүнүп турат. Негизинен суу баары бар, кошунар сыяктуу ушул жерде жашасаңыздар, бак кылып салсаңыздар болот. Суудан эч кандай проблема жок дейт үй ээси. Так. Ошол. Бул
Заборго чейин. Так, бул үйдүн баасы 24 000 доллар. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан бул видеону достор менен, группалар менен сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.